мындай айтылыш. Түшкө кирбеген иш да, просто талдагыла окшоштуктар. Сиңишүү деген болот. Кандайдыр ката салтты алар кабылдаган. Биздикин, Кыргыздыкын кабылдап атат. Себеби биздин аталарыбыз мыйзам жазып берип атат да. Кандай дейсиз? Ошол Библияны дагы, Тоораны дагы, Инжил деген тиги Куранды. Аны кыргыздар жазып атат да. Кыргыздын накыл, нактам, макал, лакап, накыл сөздөрү, эл башкаруусу, ошол кантип кандай падышалар чыккан, ошонун баары ошондо жазылып атпайбы? Кыргыздыкы болуп атпайбы ошо жерде? Каба деген да ошол жерде болуп атат. Төбөң дагы жазылып атат, Шаягың да жазылып атат ошол жерде. Кыпчакты да жазып атат, Язычники деп айтып атат. Сулайман да айтып атат, Мусаны айтып атат. Баары эле кыргызга таандык. Анан ошо Сулайман десе бул дагы еврей башы. Соломон бул еврей болгон. Кайсы жерде жазып коюптур ошо Соломондун еврейди. Тигилер эч качан империя курган эл эмес. Империянын таасири гана ошо чөйрөгө элге сиңип таасир берет. Мындай ойлонуш керек да, кичине окуп, талдап. Тигилер рас акылдуу эл, жазыптыр, кыргыздар кырылыптыр, чабышып атып өзара. 1755-жылы таптакыр кырылыптыр. Энесейли кыргыздар жок калыптыр, тукум куруп болуптур. Анан ошондон кийин эми азыр кыргыздар мен акыркы 5 жылдан бери сайрап эле келатам го. Кыргыздар элинен, жеринен, атрибуттарынан айрылды. Ошонун баарынан жок калып атпайбы? Анан ошондон кийин тигилер ого батыр соккуруп атат да. Карманча билбей калсын деп. Туугандар, ошондуктан ар бир элдин жанагы уйгактай болуп жабышууларын алардын баарынын артынан ичип жүрө бербей, өзүбүздүн таза кыргыздын тарыхын изилдейличи. Келгиле мынакей өзүбүздүн аксакалдарыбыз бар, агайларыбыз бар. Мынакей өткөндө Дастан Сарыгулов агайдын ата бабаларыбыздын арбагына барганда эмне деп жооп бересиң деп мага болгон кайрылуусун, сын пикирин, акыл насаатын сер жерип арбак кантип колдосун. Ата бабаларыбыздын арбактары колдоп эле келе атпайбы бүгүнкү күнгө чейин. Биз ошону жерип, биз ошоликини өзүбүздүн маданиятыбыздан мындай жүзүбүздү буруп атабыз да. Болбойт да, мынтип турсак анда билбейм кыргыз кайсыл убакытка чейин барабыз. Зор империя куруп, ата бабаларыбыз дүйнө элине таасирин берип, дүйнө элине жол көрсөтүп берген ушундай улуу тарыхты чанып туруп, анан кийин көчөкүлөр 100 жылдык мурунку кой кайтарып ар бир тиги кырда тоонун этегинде жүргөн эл болуп калып калабыз банда.